Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Адеп сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурун жаңы маана түзүп алалы. Баарыбыз көңүлүбүздү көтөрүп, жылмайып алабыз. Алтын эреже түзүп алалы. Тартипти сактайбыз, кунт коюп угабыз, теманы түшүнөбүз, өз алдынча иштейбиз. Балдар, силер көп жомок үйрөнсөңөр, жомок силердин курсаңарды тойгузбайт. Акылыңарды тойгузат. Эми силер менен суроолорго жооп берип, аңгемелешип алалы. Балдар, силер жомокту жакшы көрөсүңөрбү? Силерге кандай жомоктор жагат? Үйүңөрдө жомок китептер барбы? Атаңар, апаңар силерге жомок айтып беришеби? Телевизордон көргөн жомокторуңар эсиңердеби? Эсиңерде болсо, кайсы жомоктор? Анда эмесе силер менен өтө турган темабыз жомоктор дүйнөсү кызык. Ата-бабаларыбыз жомокторду кайдан ойлоп табышкан? Балдар, жомокторду биздин ата-бабаларыбыз эчак эле ойлоп табышкан. Анын себеби эмнеде эле? Ата-бабаларыбыз байыртан жапайы түрдө жан-жаныбарларга аңчылык кылып, алардын жашоо турмушун билишкен. Ар бирине мүнөздөмө берип, өзүнө жараша аларды адамдарга окшоштурушкан. Мисалы, түлкүнүн куулугун байкап, аны куу-митайым адамдарга кашкырдын жырткычтыгын билип, залим жегич байларга арстандын күчтүүлүгүн баалап, аны кардуу падышаларга окшоштурушкан. Ошолордон улам өздөрүнүн балдарына жомок чыгарып айтып беришкен. Жомокторду айбандар да адамдарча сүйлөп ойлонушканы ошондон. Эмне үчүн жомокто сыйкырдуу окуялар болот? Жомокто жез кемпир, жез тумшук дегендер ажыдар менен дөөлөр бар. Адамдарды сыйкырлап, башка жандыкка айлантып кое турган сыйкырлуу булактар, сыйкырлуу таяктар болот. Аттарга канат бүтүп, куштардай учат. Куштар адамдарга айланып, кашкырлар кишиче сүйлөйт. Адамдарга баары баш ийет. Күзгүлөр дүйнөнүн баарын көргөзөт. Токмоктор жардам берип, ээн баштарды токмоктойт. Курсак ачканда дасторкон өзүнөн өзү түркүн тамак ашка толуп, тойгузуп коет. Мунун баарынын себеби мындай: адамдар алгач ирет дүйнөнүн сырын билишпеген, жаратылыштан коркушкан, алардын ээси бар дешкен. Ошондуктан баары табышмактуу көрүнгөн да сыйкырдуу жомокторду чыгарышкан. Кийин адамдар табияттын сырын билип калганда аларды өздөрүнө жакын сезип, баарын өзүнө кызмат кылдыргысы келе баштаган. Кыялданып түрдө жомокторду чыгарышкан. Силерге бул тема түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми силерге тапшырма Кашкыр жана Жети улак деген жомокту окуп түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.